Yok, men жооп берем. Болду. Эми мындай, азыр жана мен уктум. Башында көйгөйлөрдүн баарын угуп, 6 маселе козголуп атат берде көпчүлүк үчүн. Курултай туура эмес өтүп калган, маселе туура эмес козголгон. Чогулуш өткөзүп бизден бир сыйра үнүбүздү уккан эмес, депутаттар катышкан эмес. Биосфера зона боюнча сөз болуп кетти бул жерде. Айыл өкмөттөн жумуштан алып бергиле дедиңиздер. Анан мыйзамдуу жооп кандай болот деген маселе. Азыр мен келген себебим сиздердин даяр арызыңыздар бар. Туурабы? Түндө Нурдин чалды, дагы бир байке чалды. Дагы бирөө чалды, 3 киши чалды магачы. Чалып ушундай биз арызды минтип атабыз, тигинтип атабыз деп айтышты эле. Мен айттым, ушунча элди тыпыратпай жака, мен өзүм келейин деп атайын келдим бери. Эме мындай, бул биздин милдет. Экинчиден башында калыстык кишайттыр да, ачык эле. Эң башында курултайга демилге көтөрүлүп аткан учурда бул жерде бир мафия бар. Бул жерде бир команда бар. Муну биз териштиребиз. Муну биз акырын териштирип, ким кандай кылып, эми курултай маселеси боюнча Нурдин ага видеону жиберген, бул мыйзамдын чегинде кандай болот деген, мыйзамдын чегинде карап көрсөк, жоонун да өзүнө да жибердим. Окуп көрсөк, эч жерде эгерде курултай өтүп аткан учурда бир бөлүгү чыгып кетсе, болбойт деп талап кылып кетсе, ал болобу болбойбу деген маселе эч жерде каралбап. Сотко кайрылып көргүлө дедим. Ошо менен сотко кайрыла алган жок, ошо менен токтоп калды. Ошо мыйзамдуу болуп кетти. Мейли, кетти. Бирок тиги Иманалы эке. Булар ошо план кылган. Жок, отуруңуз. Иманалы эке шайланды. Экинчиден мага азыр Нурдин бир аз туура эмес айтып койдум. Мага айткан жогорку кеңешке кетип баратам. Менен райондук территориядан чыккандан кийин ар бир жетекчи айыл өкмөт башчысы менден уруксат сурайт. Мен уруксатымды берем. Не маселе десем, баягы курултайда көтөрүлгөн сары челектин маселеси боюнча бизди жогорку кеңештин комитети чакырып атат деди. Булар совсем башка чогулуп калды. Эми силер сүйлөгөндө мен унчукпай турдум. Иним. Эми сенде да агаң бар болуш керек экен, баары бирибизди сыйлайлы да. Анан макул дедим. Кече мен жана башында айтып өткөндөй, кече угуп алып өзүм шок болдум. Аким катары, аким деп эле коеюнчу. Жаран катары мени бирөө келип үйүмөн чыгар дегенге эч кимдин укугу жок. Бирок бир нерсе бар. Эң башкы четиги түйү. Силердин жаңгагы менен мал жайыңарга менен ызы-чуун чыгарып аткан. Эң түпкүрү жаңгак боюнча. Мына өткөндө мен келип чогулуш кылып кеткем. Чогулушка келип, ошондой эле кызыл туу, аркыт, тиги көл болуп кара суулуктар бияктан эмне келет деген маселеңерди угуп алып, ошондо эле мен абдан мындай ичим бышпай жаман ой келген да. Ынтымак керек. Урматтуу аксакалдар, урматтуу Аркыт айылынын тургундары, ынтымакты чыгара турган сиз болушуңуз. Сиз кайра биринчи ушул элдин үнүн угуп, депутаттар чыкырып, жок деген 4 депутатпы? 4-өңөр чыкырып, момундай маселе көтөрүлөт деп. Момундай болоттур. Кандай дейсиңер? Деген маселени коюп туруп, угуп алып тургандан кийин ошол трибуна барганда тиги кеңештин төрагасына да айтыш керек болчу да. Мону туура эмес. Мен айтам азыр ушул трибунада. Биринчи айыл элине барып чогулуш кылалы. Акимди чакыралы ошол чогулушка. Губернатор барып жолугалы. Этаптар бар. Ошонун негизинде чечиштүү анан кийин жогорку кеңешке баралы деген маселени койду. Да жакшы, тиги жогорку кеңештин комитеттин төрагасы жергиликтүү бийликтер чакырабыз деп калды. Эгер эртең кече добуш салынып келсе, жерде жаңжал кыйкылыш бакырыш. Атыш болмок, атыш болот. Бир тараптуу сунуш болгон дагы Кудай бар экен да. Кудайдын үйү бар экен. Анан экинчиден мыйзамсыз, мыйзамдуу деген маселе болду. Бирөөлөр айылдагылар 4-5 айыл болсо, 3-4 айыл алып туруп, бул айыл көчсүн деп неметкенге эч кимдин укугу жок. Мыйзамда эч жерде жазылган эмес. Бирок өзүнүн тартиби бар. Мына биздин райондо 103 киши кооптуу абал жерде жашайт. Онун араң көчүрдүк. Onun too basıp kalады, көшчү бияка деп отуруп, араң көчүрдүк. Акчасын убагында суудасын берип, мыякта жерди да чечип бердик, неме, каактын дөңү.
Айрге эми суу тартып бериш керек болот. Ошого көчкөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Эми калгандары акырындап түшүндүрүштерин жүргүзүп аракет кылып атабыз. Бирок түшүндүрүштерин биринчи өтө жүрүш керек. Эми зона боюнча биосфер зонада биз коруктар жөнүндө мыйзамды мен өткөн эле жаңгак боюнча окуп туруп баардык элдин баарына түшүндүрүп берген. Биосферный зона, өзгөчө корголуучу зона, анан корголуучу зона болуп үчкө бөлүнөт экен. Хозяйственный, чарбалык зона деп. Ошо чарбалык зонага эл аралашып, ошол жерге жашаса, колдонсо болот экен. Бирок жаратылышты бузбай. Мен ошондой эле Сомотай акеге айткам. Сомотай аке, ногул чарбалык деген жагына ел аралашып өсүм, мыягына бирөөнү да өткөзбөгүлө керек.